Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Алам Кабар YouTube баракчабыздын көрүүчүлөрү, туугандар амансыздарбы? Мына ушинтип аптанын акыркы күндөрү болуп калды. 6-күнү, туугандар ишемби күнү. Нокат шаарындагы мен сиздерге валюта курс бааларын тааныштырам. Бүгүн 2023 жылдын 13 май күнү болуп калды. Капитал банктагы валюта курс баалары. Бул жерде сатып алуу туугандар доллар 86.90, евро 94.50, рубль болсо 1 сом 11 тыйын болуп калыптыр. Байчун банктагы валюта курс баалары сатып алуу доллар 86.90, евро 94.90, рубль болсо 1 сом 11 тыйын. Туугандар, мен ар дайым эле айтамын, мына ушул астыдагы номерлер аркылуу электронный арзан билеттерди алсаңыздар болот. Кайсыл жака болбосун, мына ушул жердеги номерлерде электронный билеттер бар. Эми болсо коммерциялык Кыргызстан банк көрсөтөбүз. Бул жерде сатып алуусу туугандар доллар 87.00, евро 95.00, рубль болсо 1 сом 12 тыйын экен. Бул жерде 1000 рублиңиздер 1112 сом болуп турган кезде. Доскредо банк сатып алуусу бул жерде доллар 87.00, евро 94.50, рубль болсо 1 сом 11 тыйын экен бул жерде. Аяктаганда негизи ушундай курстар түшүп турат, маанайды түшүрбөйбүз, буюрса жаңырган аптадан дагы көтөрүлөт деген үмүттөбүз. Эми болсо обменканы көрсөтөбүз, акча алмаштыруучу жер. Доллар 87.20, рубль болсо 1 сом 11 тыйын экен. Кийинки обменканы дагы көрөлүчү, акча алмаштыруучу жер. Доллар 87.20 бул жерде дагы, рубль болсо 1 сом 11 тыйын. Жакшы туугандар, эмнени байкадыңыздар, айтыңыздарчы. Мен байкаган нерсе, доллар көтөрүлгөн жок. Көрүп турасыздар, 87 боюнча турат, рубль болсо түшүп кетти. Доллар көтөрүлгөндө дагы эми рубль түшсө болот. Бирок рубль кайрадан түшүп кетти. Бул да бирөөнүн бизнеси деп ойлойбузбу, эл ар кандай сөздү айтат, бирок негизи аптанын аягында ушундай түшүп турат. Бул жерде рубль 1 сом 11 тыйын Азия банкта. Евро 94.50, рубль болсо, доллар болсо 87.00. Караңыздар, маанайды түшүрбөйбүз туугандар. Болбосо доллар көтөрүлгөндө рубль түшүп кетчү эле. Азыр доллар ордунда турат 87 боюнча. Рубль болсо кайра түшүп кетти. Бул эмне деген көрүнүш деп сиздерге суроо берейинчи туугандар. Оюңуздар жаза кетиңиздер комментарийга. Эко Исламик банк доллар 87.00, евро 94 сом 10 тыйын, рубль болсо 1 сом 11 тыйын бул жерде дагы. Бул жака жылабыздан Финка банк көрсөтөйүн. Бул жерде рубль 1 сом 12 тыйын экен. Доллар болсо 86.80, евро 94.50. Бул жерде доллар 86.80 болуп калды. Доллар түшүп атат экен кайра туугандар. Эмне себептен рубльдү көтөрүшпөй атат? Жаңырган аптадан буюрса көрөбүз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Сиздерге колубуздан келишинче ар дайым кызматтарыбызды кылып турабыз.